Каракулжа районунун Жийде айылында мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулуп, эгемендүүлүк майрамына карата ачылуу алдында турат. Курулуш иштери 2024-жылы башталып, мамлекеттик казнадан 50 миллион сомго жакын каражат жумшалган. Айылда буга чейин бала бакча болгон эмес, андыктан жашоочулар балдарын коңшу айылдарга жөнөтүшсө, айрымдары үйлөрүндө карап келишкен. Эми мынтип жаш балдарга шарттардын түзүлүп жатканына ата-энелер ыраазы. Biz бакчадан келген балдарды көрүп салыштырабыз да, айылдагы балдар ата-эненин колунан барган балдар менен кругозору жогорураак болот да. Анан биз ошо муктаждыктан дагы 3 километр, 4 километр кошуна айылдарга балдарыбызды алып барып аябай ушундай жылдар өттү да. Азыр мына бала бакча ачылайын деп турат. Аябай сонун болуп түштү, ушул мамлекетке рахмат. Мына Кудайга шүгүр 2 жылдан бери президенти Садыр Нуркожоевич келгенден бери 2 жылдан бери аябай өнүгүү өсүү жолунда баратканыбыз буга бир далил. Мына Кудай кааласа азыр ушул типовой заманбап бала бакчанын ачылышы алдында турабыз. Кудай кааласа. 2 кабаттан турган имаратта баардык шарттар каралган. Эң биринчи кезекте ысык, муздак суу уктоочу бөлмөлөр жана сыртта ойной турган аянтча да курулган. Бул мезгилге чейин Жийде айылында 3 сааттык мектеп алдындагы бакча болгон. Айрым муктаждыктардын айынан ата-энелер жатак садикке, жатак бакчага, коңшу айылдарга жайгаштырып жүргөнбүз. Эми ушул Кудай буйрса жакында өзүбүздүн айылда типтүү балдар бакчасы ачылып, айыл элибиздин кубанычы абдан коюнуна батпай турган учуру Кудай буйрса ушул жерге балдарын алып келип тарбиялашат. Анан балдардын ойноочу бөлмөсү бар, тамактана турган бөлмөсү бар, жана жатак бөлмөлөрү бар. Бардык кыскасы бардык шарттары бар. Каракочкор айыл аймагы 8 айылдан турат. Бүгүнкү күндө дээрлик бардык айылда бала бакча бар. Деген менен дагы да тартыштык бар. Жергиликтүү бийлик аны чечүү аракетинде. Ынтымак айылыбыз бар. Берде 610 адам жашайт калкы. Бирок алар азыркыга чейин бала бакчабыз жок да. Биринчи кезекте эмки жылдан баштап ушул жерге типтүү бала бакча куруунун үстүндө иштеп атабыз. Андан башка да бизде көбүнчө союздун балында курулуп калган бала бакчалар, бирок шарттары жакшы болгон менен бай типовой бала бакчаларыбыз сан аз да. Мына жылдан жылга бир айылда типовой балдар бакчаларды куруу боюнча иш аракеттерди көрүп атабыз. Ушул тапта аталган айыл аймакта мектепке чейинки балдардын саны 1500дөн ашса, анын 60% бала бакча менен камсыз болгон. Жалпы 7 мектепке чейинки билим берүү мекемеси балдарды тарбиялап келет. Нурастан Бакытбеков, Нурсултан Абдикарим уулу, ЛТР, Ош облусу.